рахмат берип атат деп. Рахмат иштерине ийгилик, орозолор кабыл болсун. Дер сорту болсун. Бул эмне кылайын деп атасыздар? Мисалы сертификат алгандан кийин кандай проект жасайсыздар, ошону айтып коесуз. Мал боюнча жазгам, мал алып, уй алып, сүт өткүзүп, Жакшы. Сиз айтасызбы? 2022 чыккан 15-жылда 385 боюнча бакыяны айтып өткөн аз камсыз болгон санды үй бүлөлөрдүн саны 188, анын ичинен ишкерлик менен кылабыз деп былтыр 2022 жылы аз камсыз болгон үй бүлөдөн бир жараныбы салган. Ал бүгүнкү күндө уй алды, тууп топогу 2 топок болду. Жакшы. Быйылкы жылы 2023 жылы мына өзүм көрүп аткандай 15 үй бүлө долбоор менен жазды. Баардыгы эле малыбызды сом жакырчылыктын деңгээлинде проектиси менен соц контракт негизинде алып атат. Бул алгандар боюнчачы тандоонун негизинде алынды, ошондо элге маалымат катары айтып коесуз. Тандоонун негизинде алынды. Өздөрү долбоор даярдап келишти? Өздөрү долбоор сунуштап бизге дайын долбоорлорун алып келишти. Биздин айыл өкмөтүнүн депутаттары бар, соц комитеттин төрайымы бар, аксакалдар сотунун кеңешинин немеси бар. Ошо комиссиядан общий 28 арыз түшкөн. 28 арыздын негизинде тандалып 15 үй бүлө тандалып. Жакшы. Жалпы Бакыян айылы боюнча 15 үй бүлө мына ушундай 100 000 сомдук сертификаттарга ээ болушту. Бул жакта Кара-Бура району боюнча жалпы 10 айыл өкмөттөн жалпы тургундар алышты. Бардыгын куттуктайбыз. Буюрса мына өлкөнүн ичинде жакырчылыкты жоюу боюнча ушундай бир жакшы иш аракеттердин болуп атканы сүйүндүрөт, кубандырат. Алдыда жакшы бир ишкерлик менен алектенип, ушул буюрса мынакей сүт багытындагы уйларды алып, алардын сүтүн өткүзүп, ушундай бир иш аракеттер жасайбыз деген жакшы ниеттери бар экен. Жалпы ошо бүгүнкү сертификат алган эжекелерибизди, үй бүлөлөрдү куттуктайбыз. Алдыда иштерине ийгиликтерди каалайбыз мынакей. Соц сайыс менен биргеликте жалпы ушундай иш аракеттер болду.